Саламатсыздарбы? Эгер сиз бул материалды көрүп жатсаңыз, анда Кайрымдуу Бол коомдук фондунун официалдуу YouTube каналындасыз. Алгач видеону баштаардан мурун биздин каналга катталып, подписаться кнопкасын басып коюуну унутпаңыз. Демек, сиз бул кнопка аркылуу кайрымдуулук кылып жатасыз. Анан албетте коңгуроону күйгүзүүнү унутпаңыз, себеби биздин видеолорду алгачкылардан болуп көрө аласыз. Бул сиз үчүн өтө оңой, а биз үчүн абдан маанилүү. Алга жылбай келебиз, башкаларда эртеле. Союз кезде барыбыз тең укуктуу болчу элек, байкедейде бөлүнбөй, бактылуу күн көрчү элек. О, бактылуулук көрчү элек. Азыр жашоо өзгөрдү, акчалуулар кеп айтат, баш бербеймин эч кимге, баарын чечем деп айтат. Келечектен коркомун, кандай заман келатат, кайра титире, кайгырганын жер айтат, кайгырганын жер айтат. Ар бир атуул башына Соолук кирбени деп атайын ушундай долбоор негизделген. Бул долбоордун негизги ушул максаты бунун автору болуп Гүлназ карындашыбыз ушундай коомчулуктагы муктажда турган бир туугандар ортосунда көпүрө болуш үчүн жана ошондой аманаттардын дарегине жеткизүү максатында ушул долбоор бүгүн кызматта өз жакшы кызматын кылып, ушул сиздер көрүп турган энелер менен, эжелер менен, мекендештер менен жолугушууга жакшы шарт түзүп берип атат. Эми бул жерден айтайын дегеним, ушул биз бүт 7 дубанды кыдырып, бул долбоор бүт Кыргызстан аймагын камтыйт. Ушул колубуздан келишинче эми баарын кыйратып жибере албасак дагы, же аябай бир өзгөртүп жибере албасак дагы, колубуздан келет, эмне келет, ошол нерсени жасап, ушул эне менен отуруп, ушул кыйынчылыгын тең бөлүшүп, кубанса чогуу кубанып, ушундай бир келген жашоодо жакшы бир ынтымакташып эле жашасак деген гана ой менен бүгүн биз бул эжекенин жанында отурабыз. Мен айтайын дегеним, мына ушундай кыйынчылыкта Кыргыз таштаган эмес. Бирок бир нерсе айткым келет. Кыргыздын намыстуу уулдары көбөйсө экен деп тилейм Кудайдан. Себеби азырда эжекен менен сүйлөшүп отуруп, аял заты качан керек? Биз жаңы үйлөнгөндө, анын жүзүндө чырайы болуп турган кезде, ошондо бизге аял керек. Аял качан керек? Ошондой биздин кийимибизди жууп, үтүктөп, бизге көңүлүн буруп турган кезде бизге керек. Аял качан керек? Ошол биздин тукумубузду улай турган уул төрөп, кыз төрөп берерде бизге керек. Алар төрөп берсе биз чогуу сүйүнүп, эң өкүнүчтүүсү мына ушундай тирек болуп, берип аткан аял, жөлөк болуп жанында турган аял заты өмүр менен өлүмдүн ортосунда бир туягы калсын үчүн өмүрүн тобокелдикке салып төрөп берген аял үчүн бүгүн туруштук бере албай аткандыгыбыз өкүндүрөт. Мен бардык ушул мекендештериме мындай жигиттерге кайрылат элем, чыныгы жигиттерге. Келгиле мекендеш, намыска келели. Ушуга окшогон эне эртең сиздин да кызыңыз балким ушинтип ара жолдо калып калбашын кааласаңыз, алар бактысыз болуп калышын каалабасаңыз, анда сиз мындай кадамга барбаңыз. Мен барбайын. Кыргыздын ар бир кызын өзүбүздүн кызыбыздай көрөйлү. Ушинтип жарым жолго таштап, бул эненин эмес, балдардын эртеңкиси кандай болот деген түшүнүктү биз чоң жоопкерчиликти сезе билсек, ошондо жашоо жакшы болсо керек. Биз балдарга татык тарбия берели. Балдардын, кыздардын жүрөгүнө так салбайлы. Аларга татыктуу тарбиябыз биз аларды ара жолго таштабагандыгыбыз. Алар менен чогуу кыйналсак, чогуу кыйналып, суу ичсек, чогуу суу ичкендигибиз, аябай бир нерсени кыйратып кое албасак дагы шүгүрчүлүк менен жашасак деген гана. Мен неме кылып атабыз, мына үйдү көчүрүп атабыз. Шу үй. Квартира, Квартира.
Kvartira болуп атат. Кыздар кирбейик. Бул жерде квартирада турат белек. Эки кошунабызды көчүрүп салдым, биз дагы чыкты атат. Ошол үй бүлөлүк кандай өзүм экинчи урпайым өлдү. 7-8 жылдан бери ушу буктум жакшы неметпейт. 2 кабыз сырбайла калдым. Шеяда иштеп, 2 барып келип, ишимди бүтүрчүмүн. Азыр эми ондай кылбай калдым. Былтыр кызым операция болгон. Bir ökkөсүн алдык. Ошол боюнча эле кызым карап, ошондо да нервден көбөйүп кетти, кандай болду. Оорум күчөп кетти да. Ошол бойдон эле кызым жаткандан кийин эле кызым эми азыр Аллага шүгүр кыйла жакшы. Жүрөккө жок болсо деле ысыктарда кыйналып атат. Ачыгы. Анан немеси баягындай кармаса, диетасын кармаса, күчтүү тамак жесе жакшы жүрө берет экен кызымчы. А мен өзүм ушуларды күйүп жок болдум да. 3 балам бар. 3 балам жалгыз багам. Жолдошум бар. Аял бакыт, аял эне, аял зат. Үйдүн көркү, үйдүн куту аял эмеспи? Айрымдарыбыздын ошол аял затынын баркын билбегени өкүндүрөт. Бүгүнкү каарманыбыз Ордолуу Оштун Жапалак жергесинин Жапалак айыл өкмөтүнө караштуу Соколок айылынын тургуну Карабаева Чолпунай. Каарманыбыз 3 баланын татыктуу энеси. Тилекке каршы жолдошу менен мындан бир нече жыл мурун 2 ажырым жолго түшүп, балдарын жалгыз багып дагы тарбиялап дагы келет. Улуу кызы ден соолугунан жабыркап өпкөсүнөн операция болгон. Андан сырткары каарманыбыз да бутунан баса албай, көптүн катарында өз мүшкүлдөрү менен араңдан зорго күн кечирип келе жаткан учуру. Өз аракети, жараткандын каалоосу, кайрымдуу калктын көмөктөшүүсү менен үй баштап, тамын тургузуп, үстүн жаап алган. Эми ошол үйдү толук бүтүрүп, кышка чейин кирип алсам деген мүдөөсү бар. Себеби үстүндө үйү жок, көрүнгөн жакта баш калкалап келет. Бүгүнкү күндө да ушул жайдан эртерээк кетүүсүн буйруп, айласын таппаган эне сиздерге жардам сурап кайрылат. Андыктан көз жашын төккөн энени аяйлы деп жардам сурап турган учурубуз. Көмөктөшүүнү каалагандар экрандагы номерлер менен байланышсаңыздар болот. Эскерте кетүүчү жагдай. Тилекке каршы Чолпунай айымдын Сбербанк картасы жоктугуна байланыштуу башка карточкалар менен көмөктөшсөңүздөр болот. Үйүңүз жабылды. Өзүңүз кайерге салышат? Кеңешке. Азыр учурда ушу үстү жабышты кече. Жалгыз Лукан бар менин анчы. Ана 2 жактан кичине жардам болуп калган. Усталар ушул бутонга жардам берип турат, эби? Элдин жардамы менен салынды үй? Элдин жардам менен салынды, да? Элдин жардамы менен ушу 2 комнаталуу үй салынып, эми устаз Лукан болуп атат, өзү кылып, өзү нетип, ошо былтыр фундамент койгон 2 комнаталуу. Мен эми ушу мурункуда кызым ооруду деп чыкканмын. Кызым азыр Аллага шүгүр жакшы. 1000 мертебе шүгүр. Мен оорум боюнча билбедим. Мен өзүмө карабай эле өзүм иш жакка жете элекмин. Өзүм гепатитта болуп калганмын. Анан бутум ооруп, эми ушул бутум жакшы болуп кетсе деген эмедем. Эми ушул мен ушу 7 жылдан бери ал жерде квартиралап көрбөгөн күндү көрдүм да. Мечитте калдым. Эми ар кимдин үйүндө калдым. Төлөй албаган күнүчү. Туган урук деле 2 миңге турат экен. 3-күнү баягындай калтырбайт экен. Үйүм, ушу үйүмө жардам берсе эле жакшы болот эле. Ушу эптеп 1 комнат болсо да бүтүрүп кирип алсам жакшы болот эле. Ушул үйүңүздүн бүтүшүнө бизден кандайдыр бир деңгээлде бир эме керек, салым керек, Жардам керек болуп. Элге алып чыгуу маселеси. Эми ошол үйүңүздүн бүтүшүнө колубуздан келишинче бежеке. Биз бүгүн сиз менен байланышып атабыз да. Колубуздан келишинче аракет кылайлы. Ошол үйдүн бүтүшүнө да себепкер болууга аракет кылайлы. Аллах Таала биздин аракетибизге өзү береке берүүчү зат. Береке берген болсом, дегеле бир да кыргыз кыйналбаса экен, көчөдө мындай бир кыйынчылыкты көрбөс экен деген кыргыздын намыстуу кыздары келгиле. Бизге бир эле нерсе ушул ынтымагыбыз менен, билимдигибиз менен жакшы ишке жанашып калайлы. Бир эскертүүчү нерсе, эгерде бизге ишенимиңиздер болбогон болсо, биз сиздерди мажбурлагандан алыспыз.
ишенген инсандар келгиле иш жасайлы, ийгиликке жетели бирге. Кудай билсе, эгер ишеним болбогон болсо, анда өз ишиңиздерди кыла бергениңиздер жакшы болот. Биз жөн гана чакырыгыбыз менен ушундай жыйынтык жасаганга аракет кылабыз. Аял дебе, аялдын бир түйшүгү, балдарым деп тынбай чапкан күн түнү. Түндүк болсо биздин жашоо ийленген, аяланын тиреп турган түркүгү. Аял жассың, аял гүлсүң, аял жайсың, аял гүлсүң, аял дебе, аял эне, дүйнөдө теңдешсиз асыл жансың. Аял дебе, аялдын бил кадырын, аял тартат азабыңдын жарымын. Ырыскысы балдарына таратып, өз атына жеткилечи аялды. Аял жассың, аял гүлсүң, аял жайсың, аял гүлсүң, аял дебе, аял эне, дүйнөдө теңдешсиз асыл жансың. Аял дебе, кылбай алга кыянат, акыл калчап чыгаралык тыянат. Арабызда аял заты түгөнсө, ошол күнү башталат го кыямат. Аял жассың, аял гүлсүң, аял жайсың, аял гүлсүң, аял дебе, аял эне, дүйнөдө теңдешсиз асыл жансың. Казакстанда иштеген байкелерибиз, кыргыз байкелерибиз жөнөткөн. Бул бүтүндөй Кыргызстандын 7 дубанын кыдырып, өзүнүн ээлерине таап, бүгүнкү күндө сентябрга жакын эмелерди, аталарды кубантып, жүрөгүндөгү көйгөйү чечилип турат да. Ушуну балаңызга буюрса, сегизинчи сентябрда сооп кербени долбоору ушундай тагдырдын сыноосуна кабылган, ушундай күчтүү, эрктүү, балдарына татыктуу эне болуп келе жаткан, ата болуп келе жаткан үлгүлүү ата-энелерибиздин, кыргыз мекендештерибиздин жүзүнө жылмаюу тартылып, Аллахтын ыраазычылыгын табуу менен биргеликте сиздердин аманаттарды ушундай так жана туура өз дарегине жеткирүү максатын көздөйт. Бар болуңуздар, балаңыздардын, кызыңыздардын чайын ичиңиз, ден соолуктугуңуз Кудайым буюрса, баардык көйгөйдүн баары чечилет деген ишеничте бололук. Рахмат эми сиздердин ушул жамаатыңыздарга, ушул кыздаркан, ушул жерде алакан жайып отургандардын, ушул жактан бизге кайрылып ушул немелер салган адамдарга, балдарга, кыздарга Алла ыраазы болсун, алтын башы аман болсун, кармаган тутканына барака берсин, үй бүлөлүк тынчылык берсин. Аллахым эки дүйнө бактылуулугун берсин. Амин. Кудай кабыл болсун, Кудай. Жакшылыкты туямын, жаркырасын Кыргызстан. Жалгыз ушул кыялым, жалгыз ушул кыялым, жалгыз ушул кыялым.